Assalamu alaikum урматтуу Швеге программасынын көрүүчүлөрү, Мендени программасынын көрүүчүлөрү, 2026 жылды жакшы тосуп алдыңыздарбы деген максатта мен биринчи учурашып алайын дагы. Анан кийин дагы бир жакшынакай болгон бир өтө маанилүү, опорталдуу жаңылыктарды алдыңыздарга жазып берейин деп чыктым эфирге. Чыгып Мырза Казимкулов. Мынакей азыр социалдык баракчаларды барактап атып, адаттагыдай эле Ош шаардык мэриясынын бир маалыматын угуп калдым. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул маалыматты мен 2022 жылы чукуп чыккам. Болушунча тиешелүү мамлекеттик органдарга барып, ошол мезгилдерде алешемдик кетирген аттуу баштуу адамдардан дагы интервью алганмын. Бирок мага бетме-бет интервью бербесе дагы, бирок телефон аркылуу катчып, эшигизде эптеп ушул интервью берген жагдайларын дагы айтып өтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Ош шаарындагы боорукердик үй интернатынын болгондо дагы жетим жесирлердин акысын басмачылар сыяктуу басып алып жеп, анын ордуна гил деген азыркы мынакей ошол мезгилде Ошстрой курулуш компаниясы деп, кийин азыр Golden House дейби, ошол курулуш компаниясы абдан заңгыраган үйлөрдү куруп алган. 2 гектар жер деп атышат, мисалы үчүн. Мен ушул маселени соцсеттен Facebook тагарагы баракчасынан көрүп калып туруп, ушуну сиздерге дагы бир кабарлап коеюн дедим. Ошол мезгилдеги Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башкарып турган Мазаев деген айыл өкмөт башчысы башында турган, андан кийин эми бир топ адамдардын дагы аттарын аташкан, ал жерде ар кандай башчылар иштеп кеткен да, ошол жер адистери баш болуп кыскасы. Анан ошол эле мезгилде ушул маселени акырын жолун изилдеп барып, ушул курулушка уруксат берүүчү органдардан дагы маектерди алгам. Алардын берген маалыматына караганда, биз алар айтышат, мисалы үчүн архитектурасы дагы Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемеси дагы айтышат. Биз айыл өкмөткө ошончолук бийик имараттарды кура турган болсо, айыл өкмөт курсун деген максаттагы документтерди, долбоорлорду жазап бергенбиз деп айткан ошол мезгилдечи. Бирок тилекке каршы айыл өкмөт курбай эле, аны биз жеке менчик тараптар сатып алыштырып, болгондо дагы муниципалдык жерди, урматтуу көрүүчүлөр, болгондо дагы жаш балдардын, ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендердин пульмонологиялык бир мындай эс алуучу жай деп коетпуз, борборун тартып алгандыгы дагы абдан өкүнүчтүү. Санатория деп айтылган абдан бак дарактары ушунчалык жетилген аймакты басып алгандыгын дагы биз ошол мезгилдерде кайра какшап айтып келгенбиз. Мынакей азыр мен ушу Facebook баракчасынан көрүп атып, урматтуу Жеңиш Шермаматович барып туруп, адамдарга түшүнбөйсүң дейт. Жетим жесирдин жерин эле басып албай, анын ырыскысын дагы тартып алган бул акмактарга кандай чара көрсөк болот деген өзүнүн жакшынакай болгон позитивдүү оюн айтты. Бул эми биз үчүн позитивдүү, коомчулук үчүн, бирок убагында ушинтип акырын кымырып алган адамдар үчүн өтө чоң жүрөк оору. Чынын айтканда, бул маселени Жеңишбек Шермаматович кириштиби, демек аягына чейин жетет деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул маселени мен сиздерге айтуу менен бирге буга чейинки мен тарткан маселелерди чагылдырып туруп, анан кийин Ош шаардык мэриясынын, же болбосо Ош шаарынын мэринин маалыматын сиздерге коюп берейин. Демек, бул жерге ушул азыркы боорукердик үй интернатынын жетекчисинин берген маалыматына караганда, бир автобус алып бериң деп дагы мындан 1-2 жыл мурда суранышкан экен. Көрсө урматтуу көрүүчүлөр, Жеңишбек Шермаматовичтин азыр мына ушул маалыматында угасыздар, бул жерлерге жок эле дегенде 5 миллион доллардык ушул карлар үйүнө жардам бериш керек эле. Ушунчалык алешемдикке, ушунчалык туура эмес иштерди кылышыптыр деп ай деп өкүндү. Чынын айткандачы, мына ушул маселени мен сиздерге жаңы жыл алдында коюп берейин. Эми жаңы жыл алдында эмес, жаңы жылдан кийинки мына ушул январь айынын алдында коюп берейин. Себеп дегенде 40 жылда билинет эгер кыңыр иш кылсаңыз. Мына ошо кыңыр иштер акырындап ачылат, өңдөнөт. Жакшылап баам салып байкап экрандан алыстабай туруңуздар. Абдан маанилүү маалымат. Бул жерде эми азыр бизди кысыкпай дасасын, мына үй жаңы салып. Бу жерде мурун кеңир эле. Биз чыгып айланып жүрөт элек бу жерде.
şey var, örüktер var, almalar, жаңак бүт барлык нерсе бар эле. Азыркы курулуш жүрүп жаткан жерде ушул бактарактардын баардыгы бар эле. Бар эле да бизге караштуу эле ошо. Не эле болду ошо кара сурайга карат деп алып коюп анан баарын талкалап дарактардан бери эч нерсе калбады. Мынау ушу стройканы баштагандан бери мен мына жерде жатам. Кулак тынбайт да. Тактыктар, сатырсты бу. Түнүгүнү иштешетпи, билбейм булар. Анан ошондо тынчыбыз кетип калат. Себеби биздин караган адамбыз да. Эмебиз уже нервибиз жукарып калган. Терезенин түйүндө жатат экенсиз да. Сизге да бир таасир этип атабы ушул? Мага таасирин берет да. Нервтерим ооруп кетет кээ бирде тактык болгондо. Бул жер өтө чоң жай болчу, бактарактар көп болчу. Мына картаңдарыбыз, анан кичине балдарыбыз ошол жакта таза абадан алып иштеп, ойношуп, эс алып жүрөт эле. Азыр биз арт тараптан кысып кичине эле жерде калып кеттик. Азыр балдарды ойной турган жери жок. Курулуш болгон жерде сөзсүз кичине үндөр чыгат күндүзү. Бирок бул бардыгы күндүзү, шамга чейин, мына караңгы киргенге чейин бардык курулуш иштери токтойт. Жер Кара Суу районунда. Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнө карайт экен. Ал эми үстүндөгү мына имараттар Боркердик үй интернаты Ош шаарынын мэриясы аркылуу каржыланабыз. Баягы жер боюнча бүт иш кагаздарды алып карасам, өзү жалпы аянты 2 гектар 85 сотик болгон экен эле. Бул ушул Боркердик үй интернаты түптөлгөндөн баштап 85 сотик болгон экен. 2 гектар 85 сотик. Андан кийин бизге калганы 90 сотик берилиптир бизгечи. 2019 жылы мына жер келишими боюнча, ижара боюнча келишим түзүлүптүр 20 жылга. Азыркы учурда 90 сотиктин деле жарымы жараксыз болуп турат. Мен бул оказывается мына жерде 3 кабаттуу имарат башталыптыр. 2019 жылы 2018-2019 жылы башталыптыр. Ошол 90 сотиктин жарымына 3 кабаттуу имарат башталыптыр дагы. Азыркы кезде бул белгисиз бир себептер менен токтоп турат. Ошондо 90 сотиктин демек 90 сотиктин дагы жарымы азыр бизде жараксыз болуп турат. Биз азыр мындай алып келгенде иш жүзүндө азыр биз 45 сотикте гана отурабыз да. 45 сотикте азыр мына жерде менде азыркы учурда 25 карыя, 26 бала бар. Алар бүт бар жокто чыгып кеткиле дегенде ушканда. Керек болсо бул территориядан толук эле чыккыла деп айтканбы? Ооба, ошо биздин жерибиз деген да, биздин жагыбыз керек десе, анда жашай турган жериңер гана калат силерге, бул жагын биз алып коебуз деди да. Анан мен сотко берип койдум, ушундай мен китебим бар, мен кантип чыгып кетем. Анан мен областнойго бердим. Сотто областнойго берсем, областнойдон мен утуп алдым. Калсын жер, картаңдардыкы экен да, областной мага калтырды. Жакшы болду калды да деп неметсем эле булар Верховныйга беришти. Анан Верховныйга анан кийин чогурка баякка бардым. Барсам Верховныйдан сот үчөө чыгат экен да, шарт чыгыш туруп эле значит, биринчи городской соттун чечимин күчкө калтырылсын деп эле ошентип коюшту. Анан ыйлап сыктап анан кийин мен баса бердим. Келип анан кийин эмне кыласың анан кийин? Анан болуптур анда алсаңар алып турсуңар, мен кайка барамын. Жерде 0,90 канчанын алдында анан кийин ошого договор заключать этип анан кала бердик. Ошо ар түрдүү элдер ар түрдүү ойлошот экен да. Мени сатып берди дешет, башка дейт. Бул жерде абсолютно мен эч кандай тиешем жок, Өмүрзак. Мен билген маалыматым ушул. Бул жерлер мага чейин болуп кеткен жерлер. Мен келгениме 7 ай болду. Мага чейин Мазаев Зулпкар деген экен. Ага чейин Катам деген Сулайманов милдетин аткаруучу болуп дайындалган экен. Андан мурун Алмаз деген болгон, андан мурун Нурзат деген болгон экен. Ушул жерлер кайсы учурларда, кайсы жылдары токтомдордун негизинде жерлер сатылган? Ошого мен сизге баягы жалганчы болбойн, подробно маалыматты письменный кылып мен азыр замга берейин, зам айлыгын буга чейин. Кайсы токтомдун негизинде, кайсы жылдары чыккан токтомдун негизинде кимдерге саткансыздар? Ушул боюнча толук маалымат берип коюңуз мага. Ошол бүгүн мен эми таанышып аттым эле да. Сизге чейин азыр жерази чакырдым. Жерази чакырдым, болмой эми маалымат алганда. Бериңчи мынакей. Эмне деген маалыматты берип атат сиздерге? Ошстрой компания жичкасына сатуучу болуп дейт, утуучу болуп, аукциондон утуп чыгыптыр да, Ошстрой. 1 гектар 94 га жерди. Га жерди утуп алган. 2 гектар эмес, 1 гектар 94. 1,94 га. Биз сурап аткан мындай болот да, Нурлан байке.
Бул жерде сиз жакшы түшүнбөй калдыңыз да. Жалпы 2 гектар 85 сотук болгон өстөрүм ичинде. Анын ичинен 1 гектар 95 94 сотукту сиздер аукцион аркылуу Ош строй ЖЧК-дан сатып атасыздар. Сатып атабыз. Конкурс Анткени жер сиздердики. Кара Суу районуна карайт. Конкурс айыл аркылуу өкмөт муниципалдык жери. Азыр айыл өкмөт башчылар айтат, бул иш дагы эле Бүгүнкү күндө тергөөдө. тергөөдө экен. Тергөөдө. Бирок жогорку соттон чечим чыккан экен. Бизге Чечим чыккан. Сиздер тарапка. Биздер. Чечим даттанууга жатпайт, билесиз а? Азыркы күндө кайра эмне үчүн тергеп, ким дагы берип атат дагы ушул процессти кайра жаңы жагдайлар менен дегендей да. Азыркы жагдайлар билбейм, бүгүнкү күндө ушу тергөөдө, прокуратура органдарында тергөөдө, азыр тергелүүдө. Инвестор таап ал же конкурс аркылуу ижарага берип 6 компания качып, 6 компания ичинен ушул Острой деген компания өзүнүн баягы жакшы варианттарын көрсөтүп конкурска катышып, ошол утуучу болуп табылып, берилип, анан алар бизге ошол 20 квартира беребиз деген айыл өкмөткө 100 метр квадрат биринчи этаждан ошол баягы медициналык нерселер салганы өзүңөрдүн муктажыңарга биринчи этаждан коммерческий отделден 100 метр квадрат жер беребиз деген 3 миллион акчаны ошол айылга тургундарына ошол сос өздөрүнүн пайдалуу иштете турган жагына сос объект салып, мен 3 миллион жардам беребиз деп өзүнүн байкаларын конкурстан айтып деп алган да, шетке өзүн утуп алган. Конкурстан алган. Алгандан кийин анан булар жазып атпайбы, Зулпар ал жерди 800 миң долларга сатып депчи. Ким? Элдер жазып атат. Айбаш Ерал деген жазып атат. Анан эсенбу текшерип бүткөндө эсешип карап, анан ал жерден андай нерсе жок, баары мыйзамдуу болуп өткөндүгү баарын аныкталып чыккан да. Азыр 1.94 жер конкурс аркылуу берилген. Көп кабат турак үй курганга деп. Ал бул жерде бактар 2019-жылы. Айыл эме Борукердин интернатына тиешелүү бактар. Бактарды Кайсы мезгилде сатылган бул? 2019-21 ноябрда. Айыл өкмөт башчысы ким эле ошондо? Ал убакта Мазаев Зулпкар болуш керек. Биз ал конкурска катышканда дагы биз дагы фото, видео тасмаларды катыштырганбыз, себептен бир 6 фирма катышканда, анан ал жердеги болгон сунуштамалар, биз кандай шарттарды койдук, алар кандай шарттарды койду, мындай талкуунун негизинде болгон да. Анан мен билишимче ушул Мазаев Зулпкар деген аке болсо керек. О түп тамырынан керек болсо советтер доорунан жери канчалык деңгээлде, канчалык аянт болгон, кимге караган, эмне жок, бул жөнүндө сөз иш алып барабыз. Тез арада буга иш алып барабыз. Эгер действительно өтүп кеткен болсо, түп тамырынан бери канча аянт ошол боюнча уже биз претендовать этебиз. 4төн 1 бөлүгү болгондо эми ушул жерин ээлеп барсыз да азыр, а? Мына 287. Bundan кийин 4 кыймылсыз мүлккө бөлүнгөн. Биринде булар турат азыр. Ижарада. Азыр ижарасын билбейм. Ижарада отурат экен. Ижарада отурат. Бул жер демек Ош шаарынын кадимки деле муниципалдык менчиги катары көрсөтүлүп келген. Жок, тех паспорту болгон. Тех паспорту алдынан экен Ош деп жазылган, бирок правосудный документтер болгон эмес. Ошол социалдык объектиге. Социалдык объект болгон. Жер вопросу уже биринчи Ош биздики деп колдонуп жүрүшкөн. Андан кийин төлөкөн уже соттолуп 2018-де точка коюлду жогорку сотто. Азыркы күндө ошол жана жанында курулуп аткан Ош строй компания ЖЧКсы ошол айыл өкмөттүн ал сатып алгандан кийин баары бир долбоорлоо беришин сиздер менен биз сатып алганга чейин бергенбиз аны. Сатып алганга чейин курулуш курса болот деп долбоорлоого деп муниципалдык менчиктеги жерге айыл өкмөттүн атын бергенбиз курулушка. Азыркы ошо көп кабаттуу үй имараттарга айыл өкмөттүн атын бергенбиз. Баары бир жер төлөйкөндүк. Төлөйкөн айыл өкмөттүн. Алар ижарада отурат. Алар ижарада отурат. Азыркы күндө дагы жалган айтпасам ижара келишими бар колунда. 3 кабаттуу имаратты карыялар үчүн куруп беребиз деп убада беришкен дагы, анан эч ушул себептерин тактап эч мындай жете албадым. Мен угушумча жанагы казыяттар тараптан дагы бир мындай эмне болгонбу, тиешеси болгонбу, анан арабтар курулуп атат деп дагы ушундай бир сөздөрдү уктум да. Анан арабтар куруп берип атат деген. Арабтар куруп берип атат деген сөздөрдү уктум. Демек бул курган фирманын атын дагы пока биле элексиз азырынча. Пока биле элекмин. Ким курганын? Ким курганын, ким эмне кылганын биле элекмин. Анан мурунку иштегендерден келип сурап атам. Документтери менен барсак эч нерсеси жок деп ошентип айтат. Забордон бер жагы сиздин территория, ар жагыбы? Бер жагы меники территориям. Өзүм мурун
общий территория 3 гектар болгон экен. Азыр бизге 90 сотигин эле калтырып, калган 2 гектарына ушул Golden House деген компанияда буга алып, ошол компания бул жака бул көчөгө бир эшигин аты Калинин көчөсүнө чыкчу экен. Бул жакта ашканасы типовой, балдардын бассейни, дагы бир кошумча имарат болгон экен, алар сүрдүрүлүптүр. Ушунун документтерин бир сыра карап чыгышыбыз керек экен. Ооба. Болотович. Бул бул башында 3 гектар болгондо бул жер Төлекөн Айлыкбектин баласында турат. Анан Төлекөн Айлыкбектин баласында каким-то образом бул жеке менчикке өтүп кеткен экен бул жерлерчи. Бирок социалдык объекттер жеке менчикке өтпөш керек. Жок, социальный объект. Бул жер балдардын пульмологический санаториясы болгон экен. Балдардын пульмологический санаториясы болгон экен. Ушундай баягы ошончомдо арчалар бүт жаратылыш ошого туура келген да. Анан булар келиптир дагы ушу 3 күндө эле сүрдүртүптүр, баарын бuyaka алып туруп эле заборду мындай кылып. Токой болчу. Токой болчу бул жагычы. Ушундай адамдарга эч түшүнбөйм да. Жетимдин акысын, жесидин акысын жеген адамдар түшүнбөйм. Эмне кереги бар эми, карачы. Сону келин аянты бар экен. Баарын талкалап сатып жешкен экен. Так, муну Болотович юристтери менен келип, УМС менен юристтери менен келип чогуу бир сыра карайланды муну. Азыр кандай болду эжеке? Могу территорияны 2 гектар территорияны алып, силерге замен бирдеме куруп берди же эчтеме? Эч нерсе болгон жок. Эчтеме. Ооба, бир сурандык, бир хотя бы бир кичи автобус алып берип койгула десек, ошону да кылышкан жок. Силерге бул жерге могу имараты 2 гектар. Так, азыр айтып берем сизге. 2 гектар жер, 2 гектар жер. 50 миң доллардан. Так, азыр ушул жерде 50 миң доллардан соттук. 50 миң доллардан. Ошондо канча болуп калат? 1 гектардыкы 5 миллион доллар болот. 5 миллион доллар болот 1 гектар жер. 2 гектар жер 10 миллион доллар. 10 миллион долларлык о жака объект салып бериш керек болчу буларчы. Бери дегенде бир 5 миллион долларлык. Карап. Эң акыркы ошол инстанция жогорку суд кароого жатпайт деп чечим чыгарып койду. Бул социалдык объект бул. Балдардын жетим жесирдин кары картаңдын аны да бул жер. Мыйзамда жазылган сквер, парк, мектеп, садик. Ошондон калган да. Санаторийден калган арчалар. Санаторий. Балдардын ушундай. Азыр 30 ата кемпирчал, 45, 43, 46. Кече 3-ө келди. 46 бала. 46 бала. 10 аял бала чакалар. 10 бала чака аял. Реабилитационный центр. Почти баш жердеги 100 киши экен да. 100 киши. Буякта. Значит, могу Golden House, а? Golden House. 2 гектар жер алып койгон экен. Уят деген жок адамдардачы. Уят дегенден жок да. Жетим жесир акысын жеп эмнелерди. Наамурат бербей ушуларга карачы жашоосун. Ким булар жерге алдан келип жашаган жок да. Ушул жакты капитан ремонт кылайын деп аткам. Капитан ремонтасын чоңойтуп коюш керек. Чоңойтушу. Мени керек экен аябычы. Бул канча табый? Канча блок экен? 14 ошондой экен. 14 блок болсо керек. Мындай А блок, Б блок болуп мындай болгон арасы. Колуна айланган да, коробка. Анан кийин бул 14 этаж. Жана үстүндөгү менеси менен. Ошо бузганда биздин баягы жогоруда 3 огуз бар эле, аны да куруп берген эмес. Могу үйдүн ордунда силердин очок бар экен эле, кадимки чоң типичная столовая, балдардын бассейни, ойной турган жанагындай беседкалары бар экен. Жок, биз муну соттошо алабыз. Эми соттошуп видеого ала албайбыз. Эми жердин баасын азыркы базар баасына баалап сотко беребиз. Эми биз мамлекеттин мүлкүн, жетим жесирдин мүлкүн кантип бир жеке менчикке берип коебуз? Туура эмес болуп калат да, уят эмеспи? Вообще андай болбойт. Бул биринчиден адамгерчиликке дагы туура келбейт. Мыйзамга да туура келбейт. Мусулманчылыкка да туура келбейт. Мыйзамга да туура келбейт. Социальный объект 2 гектар жерин алып үй салып коюш жөн эле бекер. Ооба, тем более мына биздеги Нурлан Акимжан жакшы билесиз, балдарыбыз баягында эмне болот да, сакталыш керек. Ооба. Анан мына жерде бүт карап отурушат.
Шunu айтайын деп. Рұқсат бер. Қарауыл болмайды да. Закрытая зона дейін. Биздики закрытый зона, булардан тиң үстүнөн да карап турат да. турушат да бизди мынакей, бизди карап элек. Бизди карап эле отурат. Бул күнү өзү булар да. Ооба. Былтыр Айгүл Касымбековна суранга эле мына менен Кача заборду жогорулатып бергиле, балдарыбыз качып кетип атсак, ошону дагы жогорулатпай коюшту. Бизге положено ушул стандарт. Качат да биздин балдар. Ясно. Макул аны. Түшүндүк биз. Ситуацияны түшүндүк. Биз жардам берели, эметели. Аракет кылып көрөйүчү, кандай алсак болот экен. Өзүңүздөр жогоруда көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул мен Швейга программасын ачкандагы алгачкы иликтөөлөрдүн башаты болчу, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондо мен ошол мезгилде соттук процесстер жүрүп аткандыгына байланыштуу аягына чейин чыккан эмес элек, бирок мен жогоруда дагы айттым го, кыңыр иш 40 жылда билинет депчи. Бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү баары бул иш ачыкка чыгат болчу. Эми азыр мамлекеттик деңгээлде буга абдан олуттуу баа берилет деген ойдобуз. Муниципалдык жер деп Ош шаардык мэриясынын депутаттарынын, же болбосо кеңешинин, Ош шаар кеңешинин төрагасы дагы айтып атат. Өзү дагы юрист ошо Болот Баятов дегенчи. Ош шаарынын мэринин сөзүнө баам салдыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул деген резонанс. Бул маселени баары бир ордуна коет, урматтуу көрүүчүлөр. Буга чейинки мен ошол курулуш компанияларынын жетекчилеринен дагы, ошо мезгилде иштеп кеткен мурдагы ушу айыл өкмөт, Төлөкөн айыл өкмөт башчыларын мурда башкаргандардан дагы сурангам. Маселени оң кылып чечип койгула. Себеп дегенде бул материал кеткенден кийин убактынча бир вакуум жаралышы мүмкүн, тынчтык жаралышы мүмкүн, бирок күндөр келет, бир күнү чукулуп чыгат, ачыкка чыкканда шерменде болосуңар деп мен бир сыйра дагы эскертип кеткен жайым бар болчу. Бирок эч качан ушул убакта азыр огул Боркет үй интернатынын жетекчиси сыяктуу эле мага дагы эч кандай мындай бир тоготкон эмес. Ал убактачы бул дагы өзүнүн ишин кылып атат, бул каяк барат эле депчи. Мына ушул азыр иш ашыкка чыгып, мынакей азыр эми элдин баары билип, бул маселеге албетте мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулат деп ойлойм. Албетте ошол тиешелүү мамлекеттик жетекчилер, ошол мезгилдеги жетекчилер өтө мындай чоң жазага тартылат деген ойдомун да. Ушундай эч качан билбейт деп иш кылбаңыз. Билбей калат, кар басты, из басты деп эч качан иш кылбаңыздар. Мен ушуну кайра эскертем сиздерге. Бул бардык ушул мен программамды көрүп аткан, жоон тери менен сезип аткан, буга чейинки акырын бир нерселерди кылып койгон адамдарга тиешелүү сөз.